Токтагульской ГЭС. Кыргыз энергетикасынын негизги бөлүгү болгон Токтогул ГЭСи 1975-жылы ишке берилген. Кубаттуулугу саатына 1200 мегаватты түзөт, бирок жыл сайын калктын саны өсүп, керектөө көбөйүп келет. Кубаттуулукту күчөтүү үчүн 5-марттан тарта Токтогул ГЭСинин биринчи гидроагрегаты толук оңдоп түзөөгө берилет. Бүгүнтөн баштап уже кийинки кышка даярдык көрүшүбүз керек. Бул деген ошонун ичинде Токтогул Каскадта Токтогул ГЭСтин уже по счету 3-чү агрегат, бирок станционный номер 1-чи гидроагрегат реконструкция чыгыш керек. Мунун планы негизи 15 февраль болчу. Бирок могу сууктарга байланыштуу биз баягы жылдырып келип, буюрса мынакей 5-марттан баштап реконструкция бергенди табат. Ошондой эле Үч Коргон ГЭСинин 4-чү гидроагрегатын реконструкциялоо пландалып жатат. Себеби бул ГЭС дагы ишке берилгенден бери эч оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүүдө энергетика тармагында 290 мегаватт кубаттуулук азаят. Мындан улам керектөөдө чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Bir gündük bizden Kırgızstan'dan elektroenergiya пайдалануу kölömü 69-70 milyon kilowatt saat түзүп атат. Bizden limitimiz bir gündükü Mart ayına 54 milyon plandalgan boldu limit boyunca. Былтыркыга салыштырганда 10 milyon 11 milyon kilowatt saatка көбүрөөк пайдаланып атабыз. Ошол эле учурда кечки убактарда эртең мененки максимум деп коебуз. Ошол убакта өзүбүздүн лимиттен 300-400 мегаватт өйдөрөөк алып атабыз бүгүнкү күндө. ГЭСтердин гидроагрегаттарын реконструкциядан өткөрүү учурдун талабы серепчи Жаныбек Кулумбетовдун айтымында оңдоп түзөө менен электр таңкыстыгынан чыгууга болот. Өзгөчө энергиянын таңкыстыгы проблемасы суук мезгилде пайда болот. Себеби энергияны көбүнчө кышында пайдаланабыз да. Ошон үчүн азыртан аны камдап, анын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу. Эгерде 4 агрегатты мурдагы 2 агрегаттай дагы жогорулата турган болсок, 1200 мегаваттын ордуна дагы бир топ эсе энергияны жаңы эле бир ГЭСтин, чакан ГЭСтин энергиясындай болгон мүмкүнчүлүктү да үстүнө кошо алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишүү жагы мүмкүнчүлүктү бар деп айтсак болот да. Жаздын келиши менен көмүр аз чагылып, энергияны көп талап кылган шаймандар колдонулат. Аймактарда электрди керектөө чектен ашууда, мындан улам автоматтык түрдө өчүп жатат. Кайсы региондо эгер керектөөлөр көп болуп аткан болсо, чектен ашыкча пайдалануу болуп аткан болсо, ошол региондордо гана өчүрүүлөр болуп атат да. Бул өчүрүү болуп атат дегени автоматика иштеп атат. Чоң системалык аварияларга жеткизбес максатында атайын ушундай бир защиталар коюлган ар бир көмөкчү ордондордо. Биз эгерде биз алдын ала кайсыл региондо, кайсыл көмөкчү ордондо же болбосо кайсыл айылда электр энергияны керектөө көп боло турган алдына билгенибизде, сиз айткандай сөзсүз түрдө бул багытта жумуштарды жүргүзмөкпүз. Азыркы учурда абоненттерге акылдуу эсептегич орнотулуп келет. Анда электр энергиясын колдонууда 5 мегаваттан аша турган болсо, автоматтык түрдө өчөт. Чүй облусунун тургуну Гүлзат Осмонова мындай жагдайга туш болбош үчүн электр шаймандарын кезеги менен колдонот. Бирин сайсак, бирин өчүрөбүз. Мисалы, обогревательди өчүрүп, духовка саяп, нан бышырабыз. Өзүбүзгө жеткиликтүү, экономдоп калдык. Эми баарын бирдей сайганда духовканы, автомат кир жуган машинени, обогревательди бүт полный бир моментте сайганда сразу автоматически өчөт. Ошон үчүн биз бирөөсүн суруп, бияка келип бир 8 секунд кармап туруп, жашыл кнопканы басып күйгүзүп алабыз. Электр энергиясы эртең менен саат 6-дан 9-га чейин жана кечки 18:00-дөн 21:00 аралыгында көп колдонулат. Мындан улам министрлик ушул убакыттарда үнөмдүү пайдаланууну суранат. Руслан Бараненко, Алтар, Бишкек.